Бүгін 2019 жылдың 31 январында елшілік тарабынан уюштурулган Московский дом национальностиде жолугушуу болуп өттү. Жолугушууда жаңы шайланган элчи Аликбек Жакшенкулов мекендештеринин маселелери менен таанышып чыкты. Жолугушууну ачуу менен элчи Аликбек Жакшенкулов Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков тарабынан Кыргыз Республикасынын жарандарын жана чет өлкөлөрдөгү мекендештердин укук жана кызыкчылыктарын коргоо маселесине өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын, Кыргыз мамлекетинин башчысы жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан жарандардын укук жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берип, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн чет өлкөлөрдө кыргыз диаспораларынын маанилүү ролун баса белгилеп кетти. Элчиликтин кыргыз диаспорасы эмгек мигранттары менен мындан ары жүргүзө турган иштерин белгиледи. Эсиңердеби? Эң негизги багытыбыз эмне кылыш керек? Ушул элчиликтин иштери боюнча, ар бир өкүлчүлүктүн иштери боюнча сунуштарыңыз бар болсо, айтсаңыздар, мен кыскача башында айтып коеюн. Келип эле көргөндө бир топ Жолугушуунун жүрүшүндө элчиликтин кызматкерлери жарандарды тийиштүү документтер менен камсыздоо багыты боюнча консулдук ишмердүүлүгү жана элчиликтин укуктук ишмердүүлүгү, ошондой эле дипломатиялык өкүлчүлүктүн ишин мындан ары күчөтүү аракеттери тууралуу кеңири маалымат беришти. Ушундай эле маалыматты Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын Россия Федерациясында өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кожобаев өткөн жылдын жыйынтыгына отчет берди. Өткөн жылы жумушту баштаганда да ушул бизге негизинен эмгек акы боюнча, эмгек акын ала албай калган маселе боюнча көп кайрылды. Ошол 2017 жылы айтып коеюн, биринчи жылды жумушту баштаганыбызда бизге 107 миллионго ушул эмгек акын ала албай калдык деп биздин жарандар кайрылышты. 41 миллион кайтаралдык да, аны баарыбыз билебиз, 80%га жакыны ушул жанагы келишимсиз иштешет да тургандар. Ошонун артынан биз тиги органдар менен сүйлөшкөндө бир аз биздин тилибиз кысып болуп калып атат. Ошого карабастан ошол өткөн 2000 мурдагы жылы 17 жылы 3,5 миллионго жакын ошол жана следственный органдан кайрылып атабыз биз негизинен. Следственный комитет города Москвы. Алар жардам берип 3,5 миллион каражатты жардам беришти. Ал эми 2018 жылы 3 миллион мали берисинде кайтып атат да. Эмгек келишими менен ишке кирген жарандар медициналык камсыздоого ээ болот. Бирок анын бала бакырасы камсыздалбай калды. Евразиялык комиссияда каралганы менен Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан мыйзам кабыл алынып калганына байланыштуу бул маселе кайрадан каралууда, деди Кожобаев. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Москвада өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Коомбаев өз иштеринин багыттары 2018 жыл ичинде жасалган иштери тууралуу баяндап берди. Бүгүнкү күндө декабрь айынын аягында 1210 киши эми өзгөрүп турат. 10 киши ошол соттун чечими менен өкүмү чыгып түрмөдө отургандар. Алардын дагы айтып коеюн, 60%дай жакын ошол мүлккө каршы кылмыштар, оор кылмыштар болуп атат да. Алар 3-4 бөлүгү менен же жана тоноо, каракчылык ушундай кылмыштар менен болуп атат. Анын ичинде 416 ошол декабрь айында эми алда өзгөрүп турат. Киши жаран бизде жана подследственный код сот иши бүтөт. Мигрант болуп иштеп жаткан мекендештердин арасында бирин-бирин тоноп, алдамчылык менен мыйзамсыз иштерди жасап жүрүшкөн мекендештер да жок эмес экенин белгилеп өттү. Аларды мындай иш аракеттерине жол бербөө үчүн консулдук бөлүмдө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери да катуу көзөмөлгө аларын айтты. Консулдун кеңешчиси Эдуард Насиров 2018 жыл боюнча канча мекендештер кандай суроолор боюнча кайрылгандыгы тууралуу отчет берди. Кылган иш аракеттерди айтсак, 5465 кыргыз жарана мекенине кайтуу күбөлүн берилген. 4899 балдардын толгондугу тууралуу күбөлүккө тиркелме берилген. Вкладыштып коет. 471 жаш балдарга кыргыз жарандыгын алсын деген ата-энелердин макулдугу берилген. 96 ишеним кат, 36 виза берилген, 1149 болчу. Бул эки эседен, даже почти 3 эсе болуп калды да. 2743 жаран паспорт алууга документ тапшырып, паспорттор берилген. Былтыр миграциялык амнистия деген акция өткөн. Ошол себептен 100 миңден ашык кыргыз жаран
акталып кара тизмеге кирбей калган. Анан 5000ден ашык 5500 кара тизмеден биздин жарандар өчүп алып келишкен. Өз кезегинде кыргыз диаспорасынын коомдук уюмдарынын аксакалдары, жетекчи активисттери Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматына дайындалуусу менен Аликбек Жекшенкуловду кызык куттуктап, жоопкерчиликтүү ишине ийгиликтерди каалашты. Ошондой эле жолугушууну жүрүшүндө элчи элин, жерин коргоо үчүн курман болгондорду эскерүү менен кыргыз жана орус элдеринин жалпы тарыхый жана руханий мурастарын сактоо максатында Россиянын Тver облусунун Рыжев аймагынын алдында улуу ата мекендик согуш мезгилинде каза болгон кыргызстандык жоокерлерге арналган эстелик тургузуу маселесин Москва облусунда жана Москва шаарында кыргыз диаспорасы менен биргелешип тургузуу боюнча демилге сунушун киргизди. Аталган сунушту диаспоралык уюмдардын активдери бир добуштан колдошту. Андан ары жолугушуу суроо жооп форматында уланып, 25тен ашуун катышуучу, жүк 200 жеткирүү үчүн каражаттын төлөнүшү, мектеп жана бала бакча жашындагы балдардын Россия жергесинде билим алуусу, авиа жана темир жол билеттеринин баасын төмөндөтүү, Россия жергесине чыгып жаткан эмгек мигранттарынын жашоосун камсыздандыруу тууралуу суроо сунуштарын айтуу менен тийиштүү жоопторун алышты. Бүгүнкү жолугушуубузда мигранттардын көйгөйлөрү боюнча, спорт маселелери боюнча, маданият боюнча жакшы маселелер көтөрүлдү. Сүйлөгөнүнө караганда, бизге кайрылганына караганда, жолугушуу уюштурганына караган Аликбек Жекшенкуловдун бүгүнкү иш-чарасы жакшылыктарды алып келет деген үмүттөбүз. На самом деле, одно из приоритетных направлений работы посольства – это работа как раз-таки с диаспорой. Это вопрос стоит наравне с двусторонними отношениями между Россией и Кыргызстаном. Поэтому и сегодня люди отмечают, что встреча проходит очень динамично. Конечно, у всех у нас, и у меня как у журналиста и эксперта, большие ожидания. Когда люди провожают и встречают нового посла, это не говорит о том, что кто-то кого-то особенно любит или кого-то особенно там уважает, привечает. Нет, мы относимся ко всем с одними теми же требованиями, просто работайте. Вот. И предыдущий проделал свою работу, и от нынешнего у нас те же ожидания. Мы надеемся, что он продолжит, и работа будет еще более динамичной. Баягы союз мезгилинде иштеген, түндүк менен түштүктүн көп жерлеринде болгон, өзү карапайым элдин, жалпы элдин көйгөйүн түшүнгөн адам деп эсептеймин. Ошон үчүн президенттин ушундай чоң мамлекетке, Россиядагы 1,5 миллион калк иштеп жаткан мамлекетке азыркы мезгилде жөнөткөндүгү бул абдан туура кадр маселесинин бири деп эсептеймин. Анан маселелер аябай топтолгон. Ушул маселелерди мына жашы дагы, карызы дагы берип атат. Ушул маселелердин баарына айрыкча көңүл бөлсө, анан уюштуруучулук иштерди ушул жалпы эл менен, диаспора менен, коомдук уюмдар менен биргеликте иштесе, ошолордун сунуштарын, пикирлерин укса, бул жыйынтык чыгат деп ойлойм. Президентибиздин ачык асман долбоору кабыл алынды. Ошол багытта авиабилеттерди арзандатып, жана мына темир жол каттамдарынын бааларын арзандатып берсе, биздин мекендештер автобустарга, машиналарга түшүп, аварияга кабылып, кырсыкка учурабай, ошол арзан болсо, мамлекетке да акча түшүп турмак. Биринчи адам аттанганда, ошо ээрге кандай түз отурса, эч кыйшыгы жок. Ошол иш ошондой кетет. Аликбек Жекшенкуловдун иши мурунку өзүнүн кыргыз элиндеги, кыргыз элинин дипломатиясына кылган ушу эмгектери аркалуу, тажрыйбасы аркалуу мына бизге эң жакшы иштерди алып келет деген ойдомун. Бул биринчи бул кишинин өзүнүн билими күчтүү болсо дагы, тажрыйбасы күчтүү болсо дагы, биздин ушул коомчулук менен бирге, диаспоранын өкүлдөрү менен бирге, жалпы жаштар менен бирге ушу бардыгына өзүнүн тажрыйбасын дагы бөлүшкөн бир өзүнчө мастер-класс болду. Бул абдан жакшы иш-чара, жаңыланган, негиздүү жана ушундай эле далилдери бар көптөгөн суроолор, ой пикирлер жана ушундай масштабтуу кеңири пландар жөнүндө дагы иштер козголду. Бүгүн мынакей инвестиция боюнча суроо бердик, ошол эле груз веси боюнча, мигранттардын ичиндеги регистрация маселеси боюнча
миграция болгон суроолорубуз, ички иштер министрлиги болгон суроолорубуз канааттандырарлык алып жооп алып аттык. Элчибиз өзүбүз болсо анча суроону намесе жооп берип атты, өзүңөр көрүп аттыңар. Ошондуктан биз эми кыргыз калкыбыз чындыгында бияка биз жыргаганыбыздан бир ойногону келген жерибиз жок. Эми действительно кыйынчылык болуп, ушу эл катары бутубузга турсак экен, семьябызды баксак экен, андан ашса ушу тууганыбызга аштырсак экен, андан ашса кыргыз мамлекетибизге жардам берсе экен дейбиз. Ушундай бир жашына бир проблемаларды чечип келип атабыз. Бүгүнкү күндө проблемалар чечилип, эми кайра кыргыз элибизге алтын башыбыз заман 12 мүчөбүз бүтүн болуп барып, ушул жактагы топтогон баягы опыттарыбызды кыргыз элибизге барып иштесек, ошол жактагы жандандырсак, кайта ошо чачылып жүргөн кыргызыбызды баарын жыйнап алып кетсек деген ушундай бир агаларды күтөбүз, ушундай бир инсандарды күтөбүз. Ошолордун биз да болойлук буюрса, инвестиция апарайлык, жардам берелик. Şu elibizge birimдик, ынтымактанчтык каалайбыз. Бүгүн көбүнчө жеке көйгөйлөр айтылды. Жеке көйгөйлөрдү адам жеке чечиш керек деп ойлойм. Биринчиден, экинчиден болсо азыркы учурда жаңы келген посол аябай көп жоопкерчиликти мойнуна алды. Анын баарын аткара алабы, аткара албайбы билбейм, бирок ошонун 40% аткарса дагы буюрса жакшы иштерди алып барган болот. Должностька келген аз болсо дагы ушу эл менен чогулуп бир аз көйгөйүн уккан бул эң туура жана эң жакшы кадам болду деп ойлойм. Анткени ошо коомдор аркылуу эл менен тыгыз байланышта болуп көптөгөн ийгиликтерге жеткиликтүү иштөөчүдөй болуп көрүнүп турат. Буюрса ошол көп эле нерселерге жетсек болот деген ойдобуз. Ошол элибизге жаңы посолубузга ийгиликтерди каалайбыз. Кайсы мамлекеттин жаранын албайлы, кайсы мамлекетте жашабайлы, каерде жүрбөйлү баары бир биз кыргыз боюнча калабыз. Жүрөгүбүз кыргыз деп согот, кыргызстаныбыз деп, мекенибиз деп согот. Ошон үчүн биз кыргыздар ынтымактуу болушубуз керек, бирдиктүү болушубуз керек. Баарыбыздын оюбуз мекенибизге аман эсен кайтып барайлы деген биздин ушу сүйлөгөн диаспора лидерлери жүйөлүү маселелерди көтөрдү да. Ошон үчүн баарына бирдей көңүл буруш керек менин оюмча. Албетте эң негизги жанагы элчиликтин кемчилик иштери боюнча бир кандай бир сунуштары боюнча эң биринчи кадам ал оңоюраак да. Орус тарабы менен Кыргыздын өкмөт тарабы менен иштей турганда маселелер көп. Ошон үчүн баягы поэтапно иштеш керек да. Ушул эгер жардам берип турсаңар, биз сиздерге ыраазы болобуз. Силерди уяттуулганга аракет кылабыз. Сиздерге ийгилик биринчи жана тиги 5 мартта анда бир жакшы чоң мероприятие болот. Биргелешип таптакай бир кыргыз элинин сапатын, кыргыз элинин рухун, кыргыз элинин келечекти көрө билгендигин бир көрсөтөлүкчү башкы иштерге. Макулбу? Рахмат. Жолугушууну жыйынтыктап жатып, элчи Аликбек Жекшенкулов мекендештерди биргелешкен иштерге активдүү киришип, диаспоранын потенциалын топтоп, 2018 жылдын 19 ноябрында Кыргыз Республикасынын президентин жарлыгы менен уюшулган чет өлкөлөрдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңештин алдына коюлган максат, милдеттерди биргелешип ишке ашырууга чакырды. Мадина Жапарова, Гүлдесте Капарова, Венера Нукеева, Пактыгүл Алымкулова. Супара каналы, Москва шаары.